Кочкор Ата шаарында жайгашкан бул 2 кабат имарат 1 жылдан бери талаш болуп келет. Атылган шаардын тургуну Назира Төрөбекова 2 кабат имаратты Гүлшан Осмоновага сатуу боюнча келишим түзгөн. Бирок акырында алданып калганын айтат. Экөөбүз илгертен тааныш болуп келгенбиз. Мен 2 этаж имаратты сатып ала турган болгон. Экөөбүз аябай келишип, макулдашып, алма кредит алып бере турган болгон. Кредит алып, анан акчаны бере турган болгон. 1-мартка договор кылганбыз. Госрегистрге келип өткөзүп берип, ал 500 миңге машинасын мага өткөзүп берди, сатты. Экөөбүз ортодозда милдеттеме эле кылдык, озеки милдеттеме. Келгенден кийин ал Гүлшан машинаны да 1-2 күнгө бирип барып келейин деп туруп, машинаны да бербей койду. Зданияны да бербей койду, акчаны да бербей койду. Назира Төрөбекова талаштуу маселеге чекит коюу үчүн Нокен райондук сотуна өткөн жылы март айында кайрылган. 1 жылдан бери сот иштери жүрүп, чечилбей жатканы даттануучу тараптын нааразы пикирин жараткан. Сотко кайрылдым. Сот деле адилеттик чечилбейт, Саргалдаков деген азыр карап атат сот. Адилеттүүлүк кылбай атат да, биз аларды эмне десек дагы, алар тарап болуп, бир тарап болуп чечип атат. Акыйкатты чечишпейт деп. Мен ойлойм, Кыргызстан Республикасында эле ошо судьяны чечип акыл алып келген бул жергечи. Бирок чечиш өтө кыйын болуп атат да, чечилбей атат бул нерсечи. Бир тарап болуп чечилип калып атат. Мен тергөөгө кайрылдым, прокуратурага кайрылдым, мага иш чечим болбоду. Ошонусу жогорку кеңеште Садыр Нуркожоев да көрсүн, башка жогорку бийликте отургандар деле көрүп, ошого адамдарды чечип берсе жакшы болмок да. Ал эми экинчи тарап имарат Назира Төрөбековага таандык эместигин билдирди. Имаратты күрөөгө коюп насыяга 1 миллион 30 миң сом алышкан. Жыйынтыгында атылган каражаттын пайызы көбөйүп кетип, 2 тараптын талашы жаралган. Bundan biz процентке акча алганбыз. Уланбаш да бул аялчы Назира дегенчи. 5% алганбыз, 1 миллион 30 миң алганбыз bundanчы. 1 миллион 30 миң анан үйдү ошо зданияны которуп берип турсаң, анан распискасы бар бул аялдынчы колунда, кол жазмасычы. Бул зданияны кайтарып берген, акчаны бергенди зданияны кайтарып берем деген распискасы бар да, биздечи оригинал. Бул зданияны которуп алгандан кийин биз акчаны кайтарып берели 5 айдан кийин деп ниткенде бул качып жүрө берген биздечи. Тияка бар, аяка бар, мен бул жактамын, ал жактамын деп, анан bir күнү келип туруп эле, 1 жыл 3 ай жок болду. 3 айдан кийин келип туруп эле бул 15% деп биздин зданияны 6 миллион төлөйсүңөр деп туруп алат болчу. 5 миллион, 6 миллион деп. Туруп алганда биз айтабыз, сиз эжеке, если сиз азыр 5%-тен санаганда 2 миллионго жетпеген акча болот экен эле да. Өз чындыгын айтып, акыйкатты издеген 2 тарап тең 27 мартта сот залына чогулду. Деген менен иш чечилбей 6 апрелге жылдырылды. Айбек Исабеков, Аскар Мамат Исаков, Регион.